Талас шаарынын батыш тарабындагы Ак Калпак конушунда жер тилкеси айыл өкмөттүн токтому менен элге бөлүнгөн. 3-4 жылдан бери конуш тургундары жердин кызыл китебин ала албай убара. Калдыкыз Дөңбаеванын да ушул маселе түйшөлтөт. Министрлер кабинетинен келген өкүлдөргө ушул өкүтүмдү айтып так жооп алсам деген ишеничи чоң. Кысыл китеби жок, чийки май жегендей болуп отурушуп атат. Ушул маселени жогору жак бир ойлонуп, мүмкүн болсо эртерээк чечип берүүсүн суранат элек. Ошо элдин Ак Калпактын жашоочуларынын атынан суранат элем. Эртең мүмкүн болсо неметип, эртең ошого кирип айтат элем ушул сөздү аларга дагы. Жыйында датымды айтам дегендер көбүнчө сот, прокуратура тармагынан нааразычылыктарын билдиришти. Этени чыга албай акыйкаттык сот болбой жатат эле. Мына эртең бул жака Ички иштер министрлиги менен Зулушев жана премьер-министринин жардамчысы келет дейт, абдан сүйүнүп атам. Келгенде айтар сөзүмдү айтам, мага сөз бергиле деп ошол жастырабай эмне кылат, мен каччам. Сөз жок, каччам, мен айтар сөзүмдү айтам ошол жака. Карапайым элдин маселесин чечүүгө президент тарабынан көңүл бурулушун кубаттагандар арбын. Абдан сонун болот атат. Өзүм барайын деп жаткам, бул жака келгенде көпчүлүктүн көзүнчө абдан сонун болот. Абдан күтүп аткам, чыдамсыздык менен күтүп аткам. Көпкө ушундай келип турса, жолугуп турса абдан сонун болот эле. Көйгөйлөр көбүнчө жетпейт экенде, мен көрдүм мына 11-жолу сот болуп атат ушул жердечи. Бийлик бутагындалардын эл менен жолугушуп, көйгөйлөрдүн жеринде чечүүгө далалат кылышы калктын турмушунун оңолушуна чоң таасир берерин айтат мындагылар. Салих Асариева, Элхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.